Эгер биз билген бирөө жарым көз жумса, аны жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, барып жерге көмүп, Куран окуп, дуба кылып коштошуп келе беребиз. Дал ушул учурда каза болгон адамдын акыбалы кандай абалда болоору жөнүндө пайгамбарыбыз эмне деген? Ошол туурасында кыскача болсо да сиздерге пайдалуу болуу үчүн жана эскертүү үчүн айтып кетели. Абу Давудтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: качан узатуучулар мүрзөдөн кетип жатканда, өлгөн адам алардын баскан өндөрүн угат. Мына ошол учурда мейитке эки периште келип, аны отургузуп ага айтышат: Кудайың ким? Мейит: менин Кудайым Аллах деп жооп берет. Периштелер: динин кандай дешет? Ал: диним ислам деп жооп берет. Андан кийин периштелер: силерге жөнөтүлгөн адам ал ким деп сурашат. Мейит: ал Мухаммад, Аллахтын элчиси деп айтат. Анда периштелер: сен муну кайдан билесиң деп сурайт. Ал: мен Аллахтын китебин окуганмын, ага ыйман келтирип, анын чын экендигине ишендим деп жооп берет. Кабырга кирип келген эки периштелер кандай сүрөттө болушат? Бул туурасында Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: качан силердин бириңерди көз жумсаңар кабырга койгондо, силерге эки капкара жана көк периштелер келип суроолорун беришет. Башкача айтканда, периштелер капкара түстө болушат. Ал эми алардын көздөрү көк түстө болуп, чагылган сыяктуу жанып турат. Колунда болсо темирден болгон балта болот. Алардын аты бирөөсү Мункар, экинчиси Накир деп айтылат. Мына ошентип бул ыймандуу жан Мункар жана Накир периштелердин суроосуна жооп берген кезде асмандардан үн угулат. Башкача айтканда, Аллах Таала: менин кулум чындыкты айтты. Анын жаткан жерин бейиштен кылгыла. Ага бейиш кийимдерин кийгизгиле жана анын кабырына бейишке болгон эшикти ачкыла деп айтат. Ошол замат бул адамдын кабыры бейиштен болгон жыпар-жыттарга толот жана ошондой эле тар болгон кабыр ал үчүн көз көргөн аралыкка дейри чоңоюп, бейишке болгон эшик ачылат. Ал эми ыймансыз жанга Мункар жана Накир балтасын көтөрүп келет да аны отургузуп, ага: Кудайың ким? Динин кайсыл? Пайгамбарың ким деп сураганда, бул суроолорго ыймансыз жан: мен билбеймин деп жооп берет. Хадистин кыскартылган мааниси. Андан кийин асмандардан үн угулат. Башкача айтканда, Аллах Таала: чындыгында бул жалган айтты. Жаткан жерин тозоктон кылгыла, аны тозок кийимдерине кийгизгиле жана анын кабырына тозоктун эшигин ачкыла деп айтат. Мына ошондо ага тозоктун оту жетип, кайнаган шамалдар ага карап уруп баштайт. Ал эми анын кабыры болсо, аны ушунчалык катуу кысат. Жыйынтыгында анын кабыргалары бири-бирине кийилип калат. Кандай гана катуу жана коркунучтуу азап. Аллахым бизди бул азаптан сактасын. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисинин маанисинде мындай деп айтат: кийин ага колунда темирден болгон балтаны кармап эки периште келет. Ал балта ушунчалык чоң, эгер аны менен тоону урса, тоо майдаланып чаң болуп калмак. Мына ошол балта менен аны урат. Урганда ал абдан катуу кыйкырат. Бул кыйкырыкты адам жана жиндерден башка батыштагы жана чыгыштагы жандуу жансыздын баары угат. Аллах Таала эмне үчүн ал адамдардын кабырда азапталып жаткандарын бизге угузган жок. Бул туурасында Аллахын буйруса башка чыгарылышта айтабыз. Туугандар, күнөөлөрдөн алыстап, сооптуу Аллахты ыраазы кылуучу иштерге кайталы. Намаз окуп, Аллахка моюн сунган абалда бул дүйнөдөн көз жумалы. Мына ошондо гана бизде кабырларыбызда бейиштин эшиктери ачылар, иншаллах.